Чыгыш Европа жер кыртышы. Салыштырмалуу тынч абалда турган сырдуу ири аймактардын бири. Бул жерди байыркы замандан жашоолорун өткөрүп келе жаткан легендарлуу жандыктар байырлашат. Айтсак, бул жерди өзүнө бир суктануу менен караткан өтө акылдуу, сүрдүү европалык карышкыр мекендейт. Жана Карпат тоолору алардын негизги чеби. Карпат жырткычтары, бөрү падышачылыгы. Май айы. Румыниянын Аска тоолорунун этегиндеги токойдо дүйнөгө жаңы жашоо келди. Ийиндеги кичинекей бөлтүрүктөр жашоосундагы эң алгачкы биринчи кадамын жасашты. Алар жаңы туулганда сокур жана кулактары жакшы укпаган абалда болушат. Алгач алар жакшы баса алышпай, араң сойлоп кыймылдашат. Бирок 3 жума аралыгында көздөрү ачылып, жарыкты көрүп, ордунан туруп, басууну үйрөнүшөт. Кичинекей күчүктөр күнүнө 5 маал эне сүтүн эмишет. Күчүктөр бир аз чоңойгондо, алардын ата-энеси балдарына жеген жемдерин кусуп берүү менен багышат. Ургаачы бөлтүрүктөр 2 жылда, эркектери 3 жылда тукум улоого жарап калышат. Азырынча энеси бөлтүрүктөрүн сактык менен ийинен алыска кетпей, аларды багат. Бул жашында кичинекей күчүктөрүн жалгыз калтырууга такыр болбостугун алар жакшы билишет. Алар айланага бат-баттан көзөмөл салып, кандайдыр бир коркунуч келсе, аны алдын ала сезе билишет. Бирок кандай болсо дагы жашоодо баары оңунан чыга бербейт экен. Статистикага таянсак, бөлтүрүктөр жетилгенге чейин алардын жарымынан азы гана аман калышат. Карышкырлар өмүр бою жупташып, эркектери менен ургачылары күчүктөргө чогуу кам көрүшөт. Сүлөөсүндүн эркеги ургачы карышкырга караганда көлөмү кичинекей, бирок сүлөөсүн өзүн билдирбеген, жашыруун тынч жүргөн мышык тукумундагы сүт эмүүчү жаныбар. Ал өзүнөн 4 эсе чоң жаныбарды өлтүрүүгө алы жетет. Сүлөөсүндүн карышкырга салыштырмалуу айырмасы ал жалгыз жүргөн жырткыч. Бул жырткыч көпкө чейин чуркай албаганы менен адатта чабуулду буктурмадан жасайт. Сүлөөсүн ийиндеги бөлтүрүккө энеси жок болгон кезде гана кол сала алат. Бакытка жараша, ал бүгүн кийиттин этине нык тоюп алды. Карпат тоолору Европанын 7 өлкөсү менен чектешип турат. Анын жалпы аянты чыгыштан батышка чейин 1,5 миң чакырым километрди чапчыйт. Бул кооз аймак калк жыш жайгашкан континент. Дүйнө жүзүндө адамдар карышкырларды атышып, алардын санын азайтышканы менен, бирок бул жерде андай эмес. Тескерисинче, алар көбөйүшөт. Анткени Европанын Карпат тоолорунда карышкырлардын экинчи орунда турган популяциясы жашайт. Карышкырдын бул түрү
үйүрдө өз ордун так билген, адатта ар тараптуу өнүккөн жырткычтар болуп саналат. Алар акылдуу жана чебер аңдоочу. Алар денесинин ар кандай кыймылы менен өзүнүн манайын жана статусун билдирип турат. Алардын түшүрүлгөн куйругу өнөктөшкө болгон сүйүү сезимин билдирүүчү сигнал. Адатта үйүр башчысы алсызын баса калбай, үйүр ичиндеги мыйзамды көзөмөлдөп мырзалыкты сактайт. Үйүр башчы убак-убагы менен кол астындагыларга өзүнүн ким экендигин эскертип, ырылдап, тиштеп, кубалап турат. Анын ырайымсыз сүрдүү бир көз карашы аларды өзүнө баш ийүүгө аргасыз кылат. Бөрүлөр үйүр башчысына жагынуу үчүн жерге жата калып, буттарын тарбандатышат. Карышкырлар менен катар тоолуу жана токойлуу бул аймакты мекендеген дагы бир жаныбар бар. Бирок ал бөрүлөр үчүн болгону олжо гана. Жапайы каман чочколордун ургаачысы өз үйүрүнүн матриархы. Ал 5 жума мурун төлдөгөн болчу. Азыр анын торопойлору энесин коштоп токойго кирип, аны менен чогуу жүрүшөт. Алардын чар түстөгү өңү жырткычтан жашырынууга жардам берет. Алардын эркеги куут мезгилине чейин жалгыз жашайт. Кууту ноябрь-январда жүрөт. Март-май айында ургаачысы 4-төн 6-га чейин торопой туйт. Торопойлор 1 жашка толгондо энеси калып, эркегин үйүрдөн кууп чыгат. Эркеги үйүрдөн куулгандан кийин өз алдынча жалгыз жашоосун улантып, кийинки жупташуу мезгилин күтөт. Бардык чечимдерди алардын ургаачысы кабыл алып, азык издөөдө багытты ошол көрсөтөт. Алар азык издеп, күнүнө бери дегенде 12 километр жол жүрүп коюшат. Токой ичинде жыш толгон азык аларга укмуштуудай ар түрдүүлүктү тартуулайт. Бул жаныбар өсүмдүк тамыры, жапайы алма, чөп, курт кумурска, тарп жана башка эмне болбосун дээрлик баардыгын ылгабай аны менен азыктанат. Анын тумшугунун учундагы күчтүү тегерек кемирчеги жана орсойгон сыртка чыгып турган аазулары жердеги чымды оодарууга мүмкүндүк берет. Буларды бульдозер сыяктуу элестетсек болот. Алар азык издеп токойду кыдырганда жерди оодарып айдап кеткендей элес калтырат. Бирок алардын бул кылганы жер өсүмдүктөрдүн бүчүрлөрү үчүн абдан пайдалуу. Бир четинен алардын токойго зор пайдасы тийди. Алар бул токойдон кийин кайра керектүү азыгын таап жешет. Сөзүбүздү улай назарыңыздарды дагы бир жаныбарга бурабыз. Бул ири сүт эмүүчүлөрдүн катарына кирген европалык бизон жаныбары. Азыр июль айы, алардын куут мезгили. Анын дене узундугу 3 метрге, бийиктиги 186 сантиметрге, салмагы 1 тоннага жетет. Бир кылым мурун Карпат тоолорунда булар адамдар тарабынан кыргынга учураган эле. Кийин экологиялык долбоор иштелип чыгып,
Анын негизинде булардын санын көбөйтүүнү колго алышкан. Булардын кырылып кетпеши үчүн коруктагылар аларга күнүгө көзөмөл салып турушат. Алар көзөмөлдү алыстан гана кылуу керек. Антпесе булар чочуганда абдан агрессивдүү болушат. Бул бука үйүрдүн кожоюну. Бизондордун адамдардан башка кооптонорлук душмандары деле жок. Карышкырлар адатта үйүрдөгү музоого же алсыздарына гана кол салышат. Бирок алардын чоңдоруна кол салуусу сейрек кездешет. Эгер чабуул кылышса, үйүр алардан мүйүзү жана туягы менен тап берип коргонушат. Карышкырлар өтө акылдуу жаныбар болгондуктан алар тобокелге баруу эмне экенин жакшы билишет. Бизондун өзүнүн көлөмүнө жараша табити жакшы. Ал күнүнө 30 килограммдан ашык чөп жейт. Жоомарт жай мезгилинде аларга жайыт кенен болуп турган учур. Бою жетишинче дарактын бутактарындагы жалбырактар менен да азыктанат. Кулаган дарактын сыртындагы кабыгы алардын сүйүктүү азыгы. Булардын азыгына дээрлик баардык өсүмдүктөр кирет. Айтсак, бизондордун бир өзгөчөлүгү бар. Алардын экологияга жакшы пайдасы тиет. Жана негизги ролду ойнойт. Алардын бул аймакка келиши менен токой өзгөрүлдү. Алар туягында жабышкан жүздөгөн пайдалуу заттарды токой аркылуу алып өтүп, жана алар жол жүргөндө туягынан түшүп жерге себилет. Эң маңыздуусуна токтолсок, алардын кыгы токойго абдан пайдалуу. Анткени анын ичинде жерге керектүү азот жана көптөгөн заттар бар. Ошондой эле анын кыгы чымын-чиркейлер үчүн сүйүктүү азык. Бирок чымын-чиркейлерди бизондор жактырбайт. Жайдын ысыгы күчөгөн кезде алар кан соруп, алардын тынчын алат. Бул учурда алар топуракка оонашып, бир аз болсо да жеңилдешет. Карпат тоолорунда кескелдириктердин темгилдүү саламандра деген түрү жашайт. Бул да жерде сууда жашоочу. Ал суудан чыгып, таштардын көлөкөсүнө жашынып, олжо издеп чыкты. Анын денеси сары темгилдер менен капталган. Мындай түс мага тийбе, мен жегенге жараксызмын деп эскертип турат. Анын узундугу 15 сантиметрге чейин жетет. Көбүнчө алар жыланга жана куштарга жем болушат. Анын жытынан жырткычтардын табити дароо бузулат. Алар токойдогу, жемиш бактарындагы, королордогу эң көп зыянкечтерди жок кылат.
Salamандра көзүнүн артындагы эки безден нейротоксин чыгарат. Эгер сиз бир эле тамчы уусун ичип алсаңыз, өлүп каласыз. Анын уусу нерв импульсуна барып, адамдын дем алуусун токтотот. Ошол замат адамга аба жетпей өлүмгө дуушар болот. Ошондуктан айрым жаныбарлар ага кол салам деп тобокелчиликке барышпайт. Токойдогу карышкырдын күчүктөрүнө 8 ай болду. Ургаачы бөлтүрүктөр 2 жылда, эркектери 3 жылда тукум улоого жарап калышат. Күн өткөн сайын алар күчкө толуп, үйүрдү ийинен 1,5 километр алыстыкка чейин ертишет. Жетилген күчүктөр эмитен эле кимиси күчтүү экенин аныктап башташат. Алардын бул оюну алардын ортосундагы эрежени түшүнүү үчүн маңыздуу ролду ойнойт. Ошондой эле социалдык байланыштарды бекемдеп, аңчылыкка үйрөнүшөт. Алар бул курагында энесинин сүтүн аз эмишип, ата энеси таап келген олжосун этин көбүрөөк жейт. Мындай учурда, демек үйүр тынымсыз бат-баттан аңчылык кылуусу зарыл. Карышкыр олжосун издөдө анын жыт алуусу чоң ролду ойнойт. Алардын мурун көңдөйүндөгү жыт билгич клеткалары 200 ар түрдүү жытты кабыл алат. Туюну жыт билдиргич рецепторлору аркылуу мээнин чоң жарым шарларынан жыт билдиргич зонага өткөрүп, ал жерде жыт ажыратылып таанылат. Мурун көңдөйүнүн былжыр челинде эбегейсиз көп жыт билдиргич рецепторлор жайгашкан. Карышкырлар жапайы камандын жытын сезишти. Алар изине түшүп, бир нече күн калбай аны кууп артынан ертишет. Олжосунун изине түшүп кууганда алар аягына чейин барышат. Олжосу табылды. Эми колго түшүрүү керек. Алардын көзүнүн көрүүсү абдан жакшы өрчүгөн. Үйүр олжосуна жакындаганда жытын сездирбей шамалдын соккусуна каршы турушат. Алар алсыздарын карап таңдап жатышат. Торопой оңой тутуулчу олжо. Бирок олжосун тутканда абдан сак болуу керек. Эмнеге дегенде, аларды корогон жанында энеси бар жана анын азуу тиштери карышкырды жарадар кылып кое алат. Карышкырдын үйүрү олжо тутканда ар тарапка чачылып, капыстан чабуулга өтүшөт. Бирок шамалдын соккон багыты заматта өзгөрүлүп, айланасындагы жырткычты каман сезди. Алар дароо чачылып, туш-тушка катышты. Бул жолкусун алар тобокелге барышпады. Карышкыр өтө амалдуу жана акылдуу жырткыч. Жаныбарлардын арасынан жападан жалгыз өч алганды билген айбан. Ал өзүнө аңчылар келе жатканын тез сезет да
Бул жерден көп убакытка башка жака ооп кетет. Өлкөнүн тоолуу аймактарында карышкыр күч алып, малга да зыян келтиришет. Бирок малчылардын жанында жардамчы иттери бар. Румыниялык овчаркалар кылымдар бою чабандарга жардамчы болуп, малды кайтарып келишет. Бул иттер тоолуу аймактын климатына өтө чыдамкай болушат. Бул жерде жашаган адамдар салт боюнча койдун сүтүн саап ичишет. Алар сүттөн сыр жасашат. Ал сырды өздөрү да жешет жана итке да беришет. Бул жерде этке болгон баа кымбат. Ошондуктан итти сыр менен багышат. Анткени сыр итти ток кылат. Малчылар иттерин туулгандан эле баштап багып, алардын мүнөзүн жана сырын жакшы билишет.